Алай элинин көнөргүс тарыхында, Кыргыз элинин алтын тарыхында улуу мурас болуп айтылып калган, жазылып келген, муундан муунга чейин аздектелип чүрөккө сакталып келген Алай маликеси Курманжан датка энебиздин Жакшынакай үй музейинде турабыз. Мен ушул тарыхый музейдин курулушунда түптөлүп аткан күндөрүндө ушул тарыхый музейге экспонаттарды чогултууга ошол 90-жылдарда мен улуу пионер вожаты болуп Кыргызстандагы бирден бир мыкты алдыңкы вожатый катарында аныкталып жүргөн сыймыктуу учурлар менен эл аралап, айыл аралап бир топ экспонаттарды чогултуп ушул музейге коюлган. Мен ошондуктан бул музей үчүн аябай жүрөгүм жылуу, улуу сезимди дайыма сактап жүрөт. Мен датка энебиздин 1991-жылдагы ушу Ак Босогонун ушундай Жакшынакай бир кереметтүү, табияттуу, касиеттүү жеринде өткөн той жөнүндө кыскача баян куруп берейин. Бул турган жер Алай районунун ошол учурдагы Алай совхозуна караштуу 4-бөлүмүндөгү Ак Босого айылында Жыгачат конушуна жакын тарыхый Жакшынакай Багарча деген Жакшынакай кооз аймакта өткөн. Ал жылы мен ошол Алай районундагы жаштар комитети, комсомол комитети жоюлуп, жаштар комитети деп өзгөрүлгөн болчубуз. Жаштар комитетинин төрагасы Каныбек Абдыкапаров эле, ал эми мен Алай совхозунун жаштар комитетинин төрагасы мен болчумун. Мына турган ипподром, мына таланы, мына басылып турган аркы чымдарды биз ушу жаштарды мобилизациялап, ошолорду патриоттулукка чакырып, күн-түн ушул жерлердин таштарын терилтип, ушул жерлерди түзөтүп, ушундай бир улуу иштерди жашаганбыз. Ал эми айлана тегерегинде тигилип турган боз үйлөр, бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай чоң улуу той болгон. Ушунчалык көп боз үйлөр тигилген. Бул Орто Азиядагы мындай салтанаттуу той эч жерде боло элек. Ал тургай Казакстанда болгон эмес. Мына ушундай улуу той биринчи Курманжан датка энебиздин улуу арбагынын айдыгы менен 180 жылдыгын урматына өткөзүлгөн. Бул улуу көч басып баратат. Улуу көч ушул Кыргыздын байыркы жүрүшүндөгү салтанаттардан көрүнүш, байыркы жашоолорунун бүт үзүмдөрү, элестери ушул жерде чагылдырылган. Ошол нерсе кайталанып, кеңейтилип отуруп, быйылкы Кыргыз элинин көчмөндөр оюнунун цивилизациясында көрсөтүлдү. Бул демек көчмөндөр оюнунун түпкү жаралышы, көчмөндөр оюнунун фестивалынын түпкү жаралышы биздин Алайдан башталган. Мен буну ачык айта алам. Бекмамат Осмонов деп Алай элине өзгөчө бийик толугай кызмат кылган раматылык белгилүү мамлекеттик саясий ишмер адам бар эле. Ушу Күлчөдө Алайда иштеген, жетекчи кызматтарда жүргөн, Алайга көп салым кошкон адам, алайлыктардын ар бири ошо Осмон тенчи жүрөгүн сактайт. Ошо Бекмамат Осмон Жалал-Абадтан атайы бастырып келип, көчмөндөрдүн жүрүшүн жөө, атчан, топосчон, төөчөн кылып, ошол учурда Кыргыздын улуттук бүт буюм тайымдарын ошолорго жүктөп, ошо Жалал-Абадтан Алайга келген. Алайдагы Курманжан датка энебиздин тоюн утурлап биз бүт райондук жаштар комитеттери топтолуп, Күлчөдөгү стадиондо Алайдын жаштары талбан келет, баатыр келет, алар эрлик менен жашайт деген улуу дебиздин алдында мен миңдеген палвандарды чакырып Орто Азиядан бери ошол жерде күрөш оюндарын уюштуруп, боз үйлөрдү тигип салтанаттарды өткөзгөнбүз. Курманжан датка энебиздин 180 жылдыгынын урматына кыз жигит деген Жакшынакай сынакты уюштурганбыз. Биз бул датка энебиздин 180 жылдык тоюнда Орто Азиядан, ал тургай алыскы жерлерден да коноктор келгенде көп болгонбуз, жаштар ошолорду утурлап тосуп алганбыз. Курманжан датка энебиздин 180 жылдыгындай Жакшынакай той али күнгө чейин башка бир жерлерде өткөн эмес, өтө элек өтүп атат, бирок ошол датка энебиздин 180 жылдык тоюнун деңгээлине жете элек. Анткени ал учурда элдин дагы тилеги ушул болгон. Ошол 90-жылдардан кийинки оор жылдарда, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эл али ошол мезгилде ооз кыйыш болуп, айрым жерлерде
кесим наңгазар болуп турган учурда биздин алайдын эли өтө улуулук менен бийиктик менен Курманжан Датканыбыздын 180 жылдык тоюн өтө жогорку деңгээлде өткөзгөнбүз. Ошондо уюштурук иштеринде жүргөнбүз. Биз жаш элек, биз курч элек ал мезгилде Датканыбыздын өмүрү уланып кетсин, кайрадан тирилип келди Датканыбыздын каармандыгы, батырдыгы жаштарга жетип атат. Көп жыл узак жылдар бою ал коомчулукка ачык айтылбай көмүскөдө сакталганы менен эл карыялар айтып келишкенде. Мына ушул картиналардын баардыгы Датканыбыздын 180 жылдыгына көз ирмемдер. Курманжан Датка музейи бул Кыргызстандагы эң бир куттуу, касиеттүү музей деп эсептеймин. Мына улуу иштер келип болсун, аябай сүйүнүп атам. Жакшы иш-чара болду. Бүгүн Канат менен Чынбектин өнөр калары менен таанышып, азыр Күңелектеги китеп бурчун ачам. Анан немеде Кызыл Алайда коомчулар фестивалдын артынан ошондо иштеримден кичине убакыт таап келе калдым. Сиз келгени мындай бир аура, музейдин өзүнүн куттуу касиети ан сайын жашара түшүптүр, жаркырай түшүптүр. Ошого сизге чоң рахмат. Чакыртып, ушул Даткан музейде бир фестиваль өткөзүп, Датканыбыз жөнүндө мен ошону деп, ошону кызымдын немесине мен уюштуруп берем. Ошону сиздерге алдын ала жакшы ниет кылып киргизип коеюн. Планыбыз да бар да, даярдыктарыбыз бар. Урматтуу алай эне, ушундай байыркы тарыхка, байыркы улуулукка, батырдуулукка дайыма тилектеш, ортоктош болуп жүрген улуу алай эли. Алай элинин ушундай бир көнөргүс тарыхы бар. Ошол тарыхтын эле куттуу касиеттүү биздин Курманжан Датка энебиздин ысымындагы музей. Ушул музейге канча жүрөгү таза, жүрөгү ниети улуу адамдар келет. Жүздөгөн, миңдеген жаштар келет, балдар келет. Анткени бул жерде бул куттуу из бар, алтын уя бар бул жерде. Өтө сонун жер, касиеттүү жер. Ошондуктан ушул биздин алай элибиз кыргыз элинин бир мындай чоң сыймыктанар бренд болуп айланып бараткан Курманжан Датка музейинде отурабыз. Бүгүнкү күндө ушул музейди башкарып, музейге жаңы өзүнүн жаңы мындай улуу ой тилектерин киргизип, жаңылап, ушул жакшынакай музейди кайрадан жашартып аткан Алтын Молдокулова эжебизге алкыш айтып, алай элдин атынан сизге чыгармачылык ийгилик эске. Сиз Кыргызстандагы эң мыкты 10 мектеп болсо, ошол 10 мектептин алдыңкы санындагы 2-3 мектептин бирине айланып, Ардыш мектебинде жүрүп иштедиңиз. Ага чейин алайдын сиз иштеп жүргөн мектептери аз эле болсо керек. Сиз жаштыгыңызда кандай сонун мектептерге барып иштеп, начар мектеп болсо ошону алдыга чыгарып, ушундай жүргөн улуу жүрөгүңүз мынакей. Кудай таалам тарабынан элдин дилинде болду айтор мына ушундай аябай мурастуу жер, көнөргүс алтындуу жер. Ушул жерге сиз башчы болуп, жетекчи болуп дайындап келгениңизге өтө кубанычтуулук менен куттуктайбыз. Жана ушул Манас китебин сизге ушул музейге жакшынакай кут алып келип турсун, жакшылыктарды чакырып турсун деген улуу тилек менен атайын. Анан Алтын эженин жакшынакай улуу иштерин баалап, урматтап, тилегибизди айтып, ушул музейдеги ийгиликтер бул дүйнө жүзүндөгү музейлердин эң алдыңкы саптарына кошулсун. Дүйнөлүк музейлердин ассоциациясында Курманжан Датка музейи алтын тамга менен жазылып турсун деген тилекти айтып, ушуну сизге тапшырып коеюн. Рахмат эжеке. Бактылуу болуңуз, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз эжеке. Сизге ушул музейдин ишиндеги жакшылыктар көбөйө берсин, иш-чаралар боло берсин. Ушул жерге жүздөгөн балдардын буту кирип ушул жерден жүрөгүнө кут, нур алып кетишсин. Рахмат. Силбейни сага чоң рахмат. Эми коомчулук мага ушул Курманжан Датка атындагы этнографиялык тарых музейге шеним менен мен да ушул жерге дайындап атат. Мен да колуман келишинче ушул энебиздин музейин буга чейин дүйнөгө таанылып келген. Мен дагы ушул элдин ишеничин аткарып, колуман келишинче аракетимди жасап атам. Анан сиздерге да чоң рахмат. Элдин адамы болуп жүрө бериңиздер. Ушу эл үчүн кызмат кылып, ден соолук берсин Алла таалам. Ömrümüz uzun bulsun. Şunca bizge de bizim Datkanyebizin müzeyi için hareketimiz cesaretler için çok arasık bir şu müzeyin cemaatinde. Çok vakıtta bizi çakılacak getirin. Aytulu bayırkı alay elim, batırdık menen jokerlikten
улуу тарыхтын, намыстын, улуулуктун, бийиктиктин мекени болгон алайлыктарым. Мен бүгүн Алай жергесинде Алайдын таланттуу адамдары менен, таланттуу өнөрлүү балдары менен жолугушууларды өткөзүп, аябай Алай тоолорундай бийиктеп бактылуу турган кезим. Биздин Алайдын жаштары, Алайдын эли эжелтеден таланттуу, өнөрлүү, намыстуу жана ушундай эле патриот болуп келишкен. Биздин күнгө жакын күнөстүү Гүлчөнүн жаштардын арасында эң бир мыкты патриот жигит. Алайлыктардын ар биринин жакшылыгынын жарчысы болуп, ар биринин жакшылыктарында, тойлорунда, мааракелеринде, ал тургай кичинекей бөбөк наристелердин майрамдык кечелеринде, ошолордун улуттук тойлорунда өзүнүн ушундай жакшынакай аппараты менен, улуу тилеги менен, ак эмгеги менен ошо тойдун ээлери сүйүнсө сүйүнүп, тойдун ээлери кубанса кубанып, ошолордун тоюн түбөлүккө калтыруу үчүн аларды көркөм тасмага тартып, аларды жакшынакай сүрөткө тартып, мурас кылып калтырып, чоң ак эмгек жасап жүргөн Канат Шерипбеков деген инибизге жалпы Алай элинин атынан, жалпы алайлык жаштардын, студенттердин атынан Манас китеби менен сыйлап коюуга уруксат этсеңиздер. Канат, сенин кылган ак эмгегиң ар бир алайлыктардын жүрөгүн жылытат. Сен алайлык жаштарды чоң, улуу, жакшынакай жол менен, чыйыр менен баштап баратасың. Сен цивилизацияга баштап баратасың. Сен ошолорду камера кармоого, кино тартууга жана башка улуулуктарга тарбиялап жатасың. Бул өтө чоң улуу иш. Сенин Алайдын ар бир табиятын, тоолорун, сууларын, кооз көлдөрүн, жакшы адамдарын ал тургай бир сарбоз балапанынан бери тартып, чагылдырып, дүйнө жүзүнө жөнөтүп аткандыгын, жакында эле тарткан видео ролигиң, турмуштук жаштардын нукура жашоосундагы үзүмдөр, этюдтарды тартып, анын миллион көрүүчүгө эгедер болгондугу менен да куттуктап, ушул китепти ушундай жакшынакай Манас китебин тартуулап коюуга уруксат этип аттым. Өмүрлүү бул сага чоң дем, шык болсун инем. Ал эми бул китеп, бул жакшынакай журнал сенин чыгармачылыгыңа пайдасы тиет деп ойлойм. Курманжан Даткөнебиздин музейинин алдында турабыз. Ушул жерде канча жакшы маданий иш-чаралар болот. Жаштарды, балдарды улуулукка чакырган, маданияттуулукка чакырган, патриоттуулукка чакырган чоң жакшынакай кечелер болуп атат. Ошолордун баардыгын сен тартып калып, дүйнө жүзүнө чагылдырып жүрөт. Сен биздин Алай элинин Болот Шамшиеви болгон, Төлөмүш Окееви болгон. Сен өтө күчтүү кинооператорлордой жакшы улуу жолду басып өттүң. Өмүрүң узун болсун, эним бактылуу бол. Алайдын жаштарынын сыймыгы бол. Рахмат айтканыңыз келсин. Улан төлеңдин дастаны, улуу жолду сен баштадың. Достуктун туусун көтөрүп, гүлдөй бер, кыргыз садым. Мөңгүсү эрибеген саңкылымдан. Садагасы кетейин, урматтуу Алай эли. Алайлыктардын байыркы тарыхында Алай эли баатыр эл болгон, Алай эли дайыма мекенди коргогон, Алай эли ыймандуу болгон. Мына ушундай азыркы Алайдын жакшынакай мотурайган келечек ээлери жаштарды тарбиялоодо, ошолорго акыл эс берүүдө, ошолордун жан дүйнөсүн, жан дилин, балалык байоо сезимдерин өстүрүүдө биздин Гүлчөнүн гүл жигити десек болот, Алайдын алтын жигити десек болот, Чыныбек Козукеев деген бир жакшынакай эр азамат мырзабыз бар. Бул жигит Чыныбек дайыма жүздөгөн балдардын балалык талантын өстүрүп атат. Ошолордун кыялдануусун, эргүүсүн өстүрүп атат. Жүздөгөн жакшынакай ой темаларды берип, сүрөттөрдү тартып атат. Демек, келечекте ушунчалык искусствого жакын, сүрөткө жакын балдар өсүп келатат. Бала кезинде сүрөткө кызыкса, сүрөттү тарта билип үйрөнсө, ал эч качан жаман адам болбойт. Ал жакшылыкка кыялданат, ошол кыялына турмушта жетет. Ал эми ошол балдарга багыт берип, ошолорго жакшынакай жан дүйнөсүнө терек болгон
улуу устат мугалим болгон ушу биздин Чыныбек Кожокеев деп эсептейм. Ошонун менен бирге эле Чыныбек ар бир алайдагы ушул айрыкча Гүлчөндүн мына мектептериндеги балдардын мындай бир жан дүйнө байлыгын өстүрүп келатат да. Бул баягы кооздукка тарбиялап келатат. Мурда биз жөнөкөй эле мектептин жанагы окуу куралдарын, дептерлерин жөн эле ак барак менен тыштап эле ручка менен жазып койчубуз. Азыр ошол балдар ошол окуган дептерин, китебин, жазган дептерлерин сырткы дүйнөсүн да көркөмдөгөнгө ушул Чыныбек аркылуу үйрөнүп атышат. Бул өтө улуулук. Бул башка жерлерде үлгү ала турган улуу нерсе. Чыныбектин ыймандуулукка тарбиялагандыгы, жүздөгөн балдарды ыйман жолуна чакырып намазга жыгып атканы, Куран китептерди берип, журналдардан, Куран китептерден котормолорду жазып берди. Ошолорду балдардын дилине салып ыймандуулукту берип аткандыгы бул келечек үчүн өтө улуу иш, өтө улуу мурас иш керек болсо. Ошондой эле Чыныбек мынакей Алай жергесинде ар кандай маданий иш-чара болот. Мына жакындагы эле улуу мурас этно чоң маданий фестиваль болду Алайда. Ушул Алайдагы ушул фестивалды карап отуруп Чыныбектин чыныгы сүрөткөр экенине биз ынандык. Анткени Чыныбектин ошол жерде түзгөн, ошол көркөмдөгөн жакшынакай иштери эч кандай мындай бир башаламандык кылбай, маданияттуу, эстетикалуу, абдан туура болуп атты да. Мен ошондо ушу Чыныбектин улуу сүрөткөр экенине бул жерден да аябай сүйүнүп калдым. Чыныбек Алай элинин театрын дагы жүргүзүлүп аткан ар бир спектакль болобу, драма болобу, же музыкалык программада концерт болобу, же биздин стадиондогу иш-чараларда, жакында эле 9-майдагы иш-чарасына мен өзүм катышып көрдүм. Ошондогу жасалгалы ар бир Алайдын кире беришиндеги, Чыйырчыктын белиндеги, Гүлчөндүн ичиндеги канча кооздолуп жасалган, улуу чакырык менен, чыныгы жүрөк дил менен жасалган, жазылган жакшынакай улуу сөздөрдүн баардыгы ушу биздин Чыныбек устатыбыздын колунан чыгып атат. Бул деген элге болгон чоң кызмат деп эсептелет. Бул Алай элинин нукура, ак дидар инсаны деп эсептелет. Бизде Алайда мен ушунчалык мына кечеги жумалыкта көрдүм. Балдар чыгармачыл борборуна бардым. Барсам жүздөгөн балдардын тарткан сүрөттөрүнүн көргөзмөсүн коюптур. Мен ошол балдардын тарткан сүрөттөрүн карап отуруп, ушунчалык толкундандым. Бул жерде чоң философия бар экен, чоң жакшына өзүнчө поэзия, гармония, бардык нерсени мен ошол жерден көрдүм. Демек, жүздөгөн балдардын жан дүйнөсүн Чыныбек жакшынакай кылып өстүрүп атыптыр. Алай жанат балдар үйүнө бардык. Барсак ошол жерде дагы кичинекей балдар үйүндөгү балдар, Алайдын балдары Чыныбекти агайды баары жакшы көрүшөт экен, тааныйт экен. Анткени Чыныбек ошол балдар үйүнө кайрымдуулук, ыймандуулук иш-чараларга дайыма барып жүрөт экен. Балдарга жакшынакай мээримин төгөт экен. Бул өтө улуу иш. Ошондой эле балдардын Сами Доронов атындагы музыкалык көркөм мектебине бардым. Ал жерде дагы мугалимдер менен дидарлаштым, иштерин көрдүм. Бул жерде да Чыныбектин улуу өнөр иштери, мугалимдер, музыка мугалимдеринин арасында өтө кадыр баркы жогору экен. Ата-энелердин азыр Гүлчөдөгү ата-энелер ушундай кыялданат экен. Менин балам ушу Чыныбектин өнөрканасына барса, сүрөт тарса, менин балам Чыныбектин которуп берген китептерин окуса, ошол Чыныбектей жакшы адам болсо деп чакырышат экен. Бул өзү өтө бир элдин тарыхына болгон, элдин келечегине болгон чоң кызмат деп эсептейм. Чыныбек, ишиң ийгиликтүү болсун. Сен жөнүндө мен кыскача гана айтып калдым. Сенин мен айтып айта албай жүргөн, угуп укпай жүргөн дагы далай сонун иштериң бар. Сен жалпы Алай элинин сүйүктүү адамысың. Сен биздин ыйман жолуна чакырган, биздин жаштардын келечегине жолду тазалап бере турган сыйкырдуу, кереметтүү адамсың Чыныбек. Ушунун кут болсун. Сага дагы ушу биздин Алайдын жумалыгынан, жакшы адамдарга болгон сый-урматымдан, алып келген белегимден ак дили менен сага ыролоп коюуга уруксат этсең, өмүрлүү бол, бактылуу бол. Ошо баардык элге, Алайдын элине айрыкча сүйкүмдүү, сүйүктүү болгун. Бар бол, бактылуу бол энем. Ыраазымын. Алай элинин атынан сага белек. Алла разы болсун. Сүйүнбай агай. Эми сиз айткан сөздөрүңүзгө татыктуу болууга аракет кылабыз.